Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. Assalamu alaikum dostlar, sizler menen kayradan ile msk.kg YouTube kanalı, sizler menen men Nurbek Yuldашев. Bugün biz sizlerge жақшы жаңылык айтмакчыбыз, себеби bizde мына Kia салондон жап жаңы болгон лизингке унаалар чыкты. Бул кандай унаалар, эмне болгон унаалар? Досум Атай өзү кененирээк айтып берсин анда. Ассаламу алейкум, жамаат. Сиздер менен кайрадан биздин таксопарк такси про 24 на 7 болуп атабыз. Жана ошондой эле биздин жамаат МСК каналыбыз. Туугандар, бүгүнкү биздин беришибизде артында турган 3 машина лизингке чыгып атат. 2 Kia K5, 1 Kia Ceed. Биздин машинаны алган биздин байкелерге, инилерге сөз берелик. Байке, сиз бизден клубка машина алып атасыз. Каяктан угуп келдиңиз? Саламатсыңарбы жамаат. Мен силерди уккансым, менен иштеген балдардан, бир-эки балдардан угуп калдым. Бирок азабат Атай үчөрдөн айтып коюшум керек. Ушунча балдарга, ушунча биздин кыргыз тургандарга жакшылык кылып, себепкер болуп жүргөн сак рахмат менен өмүрлүү бар. Ал дайым ишиң ийгиликтүү болсун менен. Ушуну гана каалайм. Байке, машинаңызды аман эсен утулуп алыңыз, байке. Сизге ак жол каалайм. Мындай машинаны көбүн алыңыз, байке. Экинчи машина алып аткан инибиз биздин аты Айбек. Айтчы, сен каяктан угуп келдиң бизди? Кандай машина алып атасың? Эмне машина алып атасың? Биздин инилериңер мен дос болом. Ошо арендада көп бир жылдан ашык айдап жүргөм. Анан иниңиз мына өзү эле Алтынбек, менен чогуу машина алып аткан ошо Алтынбек. Зачем сага арендада жүрө берип, бирөөгө жөн эле акча төлөй бересиң деп айтты да. Анан Атай байке менен мындай таанысыңго, көрүшүп калгансың, бир сүйлөшүп көрбөйсүңбү деди. Анан мен ошо өзүңүзгө чыгып Атай байке десем, сиз иним макул дедиңиз. Ошо менен Кудайым буйруп, мына ушул күнгө буйруптур. Сизге да чоң рахмат. Ден соолук болсун Атай байке. Чоң рахмат. Машинаң кут болсун, ак жолтой машина болсун. Мындай машинаны көбүн ал. Биздин инибиз Алтынбек, Алтынбектин биринчи эмес. Канчанчы машинаң сеники? 4-чү машина. 4-чү машинасы Алтынбектикин. Калган машиналарын алып арендага кетирип, эң алдын калган машина кутулуп бүтөйүн деп калды жамаат. Азыр өзүнө комфорт плюс көтөйүн деп, баягы адам көтөрүлгөн сайын чын эле мен кубанам да. Ошон үчүн Алтынбек, сенин ийгиликтериңе мен кубанычтамын. Рахмат. Машинаң кут болсун. Сага ишенем. Сиздерге рахмат. Ушундай колдон буттан алып, ушундай мүмкүнчүлүк, жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берип атканыңызга рахмат. Чын айтканда, өзүбүз иштеп, көз жеткен үчүн улам сизге ишенип, ушундай акылдашып, ушундай сиз жакшы туура советиңизди айтып, ушундай кылсаң болот деп ошол жолду көрсөтүп берип атканыңызга чоң рахмат. Атак ошол барыңарга айтарым, МСК каналына катталыңыздар. Машина боюнча, башка суроолор боюнча деле мына ушул канал тансын көрдү деп коюшсуң. Кой доске, жок. Ушул каналга катталсаң, ушактан лизинг боюнча да жакшы. Алтынбек, машинаң кут болсун. Дагы машинаңды куттуктайм. Аман эсен утулуп ал. Рахмат, чоң рахмат. Көзүңө жараган жакшы машиналар, ак жолтой машиналардан болсун. Салам алейкум достор. Дагы бир жолу силер менен биздин жамаат болдук. Биздин жамаат такси про 24 на 7 таксопаркы. Жана ошондой эле биздин YouTube канал МСК. Барыңыздарды биздин каналга чакырабыз. Келиңиздер. Биздин жамаатка чакырабыз. Келиңиздер, келип бизден кененирээк маалымат алып кетсеңиздер болот. Биздин адрес метро Беляева, улица Миклуха Маклая, дом 22. Чалсаңыздар 24 саат связдабыз. Өзүңөр каалаган машинаны каалаган срокко чыгарып берүүгө даярбыз. Ал эми арттагы машиналар боюнча кененирээк маалыматты дагы кийинки видеодон калтырып кетебиз. Платеждор канча экенин, канча жылга чыкканын, эмне экенин полный информацияны биз калтырып кетебиз. Чалсаңыздар болот, жазсаңыздар болот, каналга катталыңыздар. Салам алейкум. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't